nafs menен күрөшкөндө эки жолун айттык. Шарият кыл деген амалдарды бүт баарын аткарыш керек. Түшүнүңөрбү? Аткаруу керек. Экинчи шарият тийгандан өзүн тийиш керек. Мына ушул эки нерсени күрөшөбүз. Себеби нафска өкө тең шак, кыйын келет. Өкө тең оор. Нафска азыр айттык, туруп аткарыш да кыйын. Нафска күнөө адат болуп калганда, адат болуп калган нерсени ташташ да кыйын. Бирок Алла үчүн ушуга жеңсек, Аллах субханаху ва таала эмне кылат эми? Бизге хаят тайиба насип кылат. Хаятан тайиба. Ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка. Алияз билlah. Экинчи тарафы да бар. Ким Аллахтан алыстап кетсе, күнөөгө батып кетсе, күнөө менен жашаса, фа инна лаху маишатан данка. Анын жашоосу аябай оор болот. Тар, кыйынчылык жашоо болот. Ва нахшуруhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hashartani a'ma. Алияз билlah, Алла сактасын. Ошон үчүн күнөөдөн сак боло турган, алыс боло турган эмне келди, учур келип калды. Аллах субханаху ва таала мага да барыбызга тавфик берсин. Рамазанды туура пайдаланганга, туура кармаганга, Рамазандагы берекеттерин, нурларын баарын берсин. Жана нафс менен күрөшкөнгө тавфик берсин. Нафс менен күрөшүп достошпосун, Алла менен дос болойлук. Шайтандын досу эмес, нафстын досу эмес, Аллахтын досу кылсын Алла таалам. Ошон үчүн биринчи маселе Аллахтын өкүмдөрүн аткарайлык, экинчиси өзүбүздү тыялык, жана Рамазанда тарбиялаганга толук киришелик. Ар бир ким өзү менен күрөшсүн дагы, не кылсын, өзүн тарбияласын. Ал жана Алла.